БШК бир саатта менин мандатымды алып койгон. Эгер мага бийлик, байлык маанилүү болсо, мен азыр Садыр Жапаров жанында кошуматтан отурмакмын. Садыр байке, тигини камаңыз, муну камаңыз деп коюп. Бирок тилекке каршы чыныгы Садыр Жапаровдун келечеги үчүн, кумтөр үчүн, мамлекеттин, элдин, жердин келечеги үчүн жүргөндөр момунту кармалып атат. Өзүңүздөр деле аналитика жасабайсыңарбы? Ушинтип чындыкты чырылдатып айтканым үчүн ушул жерде отурам. Ошондуктан айтарым. Бекем болуңуздар. Камак менен коркутат эле, камак деле коркунучтуу эмес экен. Ошол бир эле бир комнатанын ичинде жатат келсиң, күндө мына эл журт сиздер багып атасыздар, күндө тамак аш киргизип атасыздар, мына толуп чыгып атабыз. Эмне камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барып аны ак үйдүн астында даргасып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Ушуну унутпайлы. Азаматсың кызым. Өмүр берсин сага. Садыр Жапаров эртең башыңызга сизге мүшкүл иш түшкөндө мына мен чуркайм. Азыр сизди жарга түртүп аткандар жаныңызда жүрүшөт. Камаш керек, сиздин аракетиңизге шек келтирди, тигил бул деди деп биздин сөздөрүбүздү контекст кылып, монтаждап бөлүп алып, атайын ушинтип бурмалап, эки элди чагыштырганга аракет кылып атабыз. Кандайча эки эл деп атам. Оппозициянан бийлик эч качан революцияны оппозиция жасабайт, бийлик өзү жасайт. Оппозициядан коркпой эле койсун. Болгондо да мага окшогон кенедей жаш кыздардан коркпой эле койсо болот. Менин атамдын экинчи жубайы, мен эне дейм. Ошол энем менен ушул апам каза болуп калганда мага эне ордуна эне болуп ушинтип жүрөт. Ушул баары жакшы. Атамга салам айтпа, ата менде баары жакшы. Оорубаңыз. Мен сиз үчүн эле жалат болуп атам, башка эч нерсе. Атаңдын ордуна ата болдуна биз келдик али. Рахмат. Бекем бол. Biz seni Бекем бол, бул нерсенин баары убакыт болду. Бул күндөрдө Üstüne жақшыны бағым. ошентип тапшырып өтүп жазып келишти да. Мындай болот. Başın aman olsun hem. Zaten 4-cü klasda bütçönden men tak cevap verişim mümkün. Manda ayı var, manda ayı yok. Мына азыр билип билбей жазгандар өзүңүздөр түз эфирди көрүп отурасыздар. Ошодан бери иш кылыштымы? Билбейм деп атышат. Түз эфирдегилер көрүп отурасыздар. Сот процесси башталгандан бери тергөөчү бир дагы суроосуна жооп бере алган жок. Норматованын жактоочусуна эч кандай негиздерди дагы келтире алган жок. Эми дагы мындан кийин эмне деш керек? Мен айтып коеюнчу. Биздин кармалып отурганыбызда 2 айга жакын болду. Бир да жолу тергөө чакырган жок. Кечээ мына бүгүн сотко алып келгенге чейин 8 декабрь күнү тергөөчү өзүнүн кабинетине чакырып, эртең сот болот, эртең менен келесиңер, иш менен таанышасыңар эртең саат 10 деген. Бүгүн чакырган жок, иш менен тааныштырган жок. Көрүнүштөр өтүнүчтүн кагазын мага берген жок. Азыр жактоочумдан алдым. Анан тергөө болуп жөн эле ошо оозубузду жаап кармап отуруш үчүн эле кармап отурушат да. Кыргызда жакшы бир сөз бар да, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Ачуу айткан чындыгыбыз үчүн, ачуу айткан сындарыбыз үчүн жерибиз кетпесин, сатылбасын өтө мамлекетке. Мына миллиондоп чет мамлекетте тентип жүргөн мигранттар 5 соттук жер ала албай жүрөт. 3 сотық, 5 daha көп. Ошолор жер алыш үчүн ушинтип кул болуп тентип жүрөт. Мына ошолордун тагдыры үчүн күйгөндүгүбүз үчүн бизди ушул жерде кармайт. Кыргыздын өзүнө жер жетпей атпайбы депчи. Талатын таластан Бишкекке жетелеп келди 3 баласын. 4 сотық жер алды. Шода жер алабыз. 3 balasымен kaçıp geldi. Мына 17 мигрант жолдо каза болду көрдүңүздөр. Ушинтип кул болуп жүрүп, табыты мамлекетине кайтып аткан мекендештердин тагдырын ойлогонубуз үчүн отурбайбызбы? Бирок кара курсактын ашказандын деңгээлинен көтөрүлөлүчү.
өз тагдырыбыз үчүн, өзүбүз бактыбыз үчүн күрөшөлүчү. Азыр эми мындай бир кесим нанга деле тоесуң, бирок кара курсактын камы үчүн жашап калдык го. Бул жашоонун эмне кызыкчылыгы бар? Мен мына темир тордун артында отурам, бирок жүрөгүм эркиндикте. Баатыр бир өлөт дейт. Билесиздер, ким коркуп миң өлөт. Коркуп камап коет экен, чындыкты айтып койсом, ушинтет экен деп миң өлүп, миң тирилгенче чындыкты айтып монтип отурган жакшы да. Эгерде мамлекеттин сүйүү, элин сүйүү, жерин сүйүү кылмыш болсо, мына биз ошол элибизди сүйгөнүбүз үчүн, мамлекетибизди сүйгөнүбүз үчүн, өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн күрөшкөн үчүн ушул жерде отурабыз. Демек, мамлекетти сүйгөндөр темир тор артында калат экен деген түшүнүк чаралып калды. Сыртта эркиндикте жүрсөң да чындыкты айтып, могу жерде отуруп дагы ак экенин далилдедиң. Жогоруда көбү күбө болду деп ойлойм. Тергөөчүнүн бир дагы сени камап бул жерде отурганга негиз жок экенин тастыктоодо жооп бере албайбы. Эми мен жооп берип коеюн. Мени 26 октябрда кармашты Москвада. Орусиянын полицейскийлеричи. Анан кармап Орозай Нарматова сенсиңби дейт. Ооба десем болот. Сен деген кыргыз мамлекетинде ушу бийликти басып алыш үчүн аракет кылыпсың деген ушундай нерсе келди деп каткырып күлөт полицейский. Анан айтат: "Сен ушинтип бийликти басып аласыңбы?" деп мени карайт да. Анан 27 күнү прокуратурага алып барды. Прокуратура айтты: "Саясий качкындык статусун беребиз" деди. Ушул жерде алып калабыз Орусияда деди. Мен айттым, мен күнөөлүү эмес болсо, мен жөнү күнөөлүү алсам, мен өзүм эле билетин сатып алып барам Кыргызстанга. Далилдейм мен күнөөлүү эмес экенин. Десем анан өзүң макулсуң, барсаң камап коет дедим. Эмнеге камайт мен күнөөлүү эмес болсо? Деп мен өзүм билет сатып алып, учуп келдим. Анан учуп келгенден кийин биз аэропорттон камадык деп могундай протоколду жазып атышпайбы буларчы? Мен өзүм учуп келип атсам. Кыргызстанга келгенден кийин. Кыргызстандан келгенден аэропорттон элге жолуктурбай эле алып чыгып кетишти. Анан биз аэропорттон кармадык деп токтомдо жазып атат да. 28-inde кармадык деп атат. А негизинде 26-сында мени эл аралык издөөгө жарыялап коюптур. Жана миллиарддарды урдаган Шадиев каякта? Жанагы Бородовдор каякта? Кезинде пандемияда жүздөгөн жарандар өлдү. Ошолордун өлүмүнө себепкер болгондор каякта? Каякта? Алардын соскасын эми атат кызым, алардын соскасын. Ооба, анан кийин мына Даниил Урицкий деп өзгөртүп койду. Данияр Үсөнов каякта? Эмне ошолорду эл аралык издөөгө берип бизге окшоп ошол полицейскийге карматпайт? Аларга алы жетпейт да. Батукаев каякта? Өздөрү самолет менен узатып коюшат, Горбатовска. Тагдыр үчүн күйгөн бизди барып алып анан мен өзүм Москвада өзүмдүн батиримде катоодо турган үчүн, мыйзамды жүргөн үчүн кармадалар меничи. Эгер мыйзамды бузгум келсе, мамлекетте бир чаң тапалоон кылгым келсе, мен өзүм билетимди алып учуп келмек эмесмин. Өзүм батиримде жашамак эмесмин. Мен учпай отурмакмын. Жапаровдун жанында отуруп алып төңкөш кылып коймокмун. Буну алар түшүнбөй атышат да. Түшүнүп турат, болгону баягы ачуу сымдарга чычалып атышат. Ушуну менен өздөрүнүн деңгээлин аябай түшүрүп салышты да. Мени мамлекеттик деңгээлде чоң бир саясатчы кылып өздөрү көтөрүп чыгып, популярдуу кылып, миллиондук саясат жасап берип атышат да. Ошон үчүн рахмат. Мен эч ким тааныбаган эле бир карапайым кыз. Элдер азыр көп. Сен алдыңда алсыз болушту да, бир айт сөз менен айтканда. Элдер көбүнө азыр түшүнүп калды. Азыр YouTube'га көп жаман нерселер чыгарып атышат, бирок ишенбей эле калдык биз. Элдер деле ишенбей калды. Жаман нерселер чыгарып атат. Жалган маалыматтар чыгарып атышат. Комментарийлерге ишенбейбиз. Жок, биз ишенбейбиз. Бир фабрика отуруп алып, баягы комментарий окуйт деп ойлойт да. Анан ошол комментарийди окуп алып, эл жаман көрүп атыр. Бир да адамды бетиме келип алып, сен жаман экенсиң, туура эмес айтып атасың деген адамды көрө элекпин. Кайра ушу сиздер мына 2 айдан бери камакта жатабыз. Сиздер койсо элдин колдосу ушундай болот. Рахмат сизге. Андайдан бир 20 жумундагылар бар. Ашта жок. Азыр алар дагы өзүнөн кетип калышты. Анан эми азыр мен туугандарым билесиздер Москвада. Бул жерде жакындарым аз эле. Бирок ошо жакындарыма да жетти эл эле багып, эл эле көтөрүп, эл эле ушинтип колдоду. Ошон үчүн кыргыз элине терең таазим кылуу менен рахмат айтам.
сиздер бар экенсиздер, биз чындыкты айткандан талбайбыз. Биз эч качан туура эмес маалымат айткан эмеспиз. Өзүбүздүн ой пикирибизди айтып келип атабыз. Анан эми Сталиндин мезгилиндегидей репрессия кылып, адамды камап койгону бул өтө уят да. Болгондо дагы баягы камалгандардын ичинде эң жашы мен экен. Азамат кызым, жок дегенде салмагың 100 килограмм болуп калбайбы. Бойлуу болуп адамдын чоңунан коркпой, кичинесинен корк деген сөз бар. Sen işine travma olarak da salmak var iken. Чүкөдөй кыздар сенен коркуп кетишкен турбайбы кызым? Зато билими бар. Билимсиздерди коркуп аткан маал азыр билимдүүлөрдөн. Депутат кылып деле кайра алып коюшту го. Astırkı giyinki buğunlardan demesinde olan alkışında. Сендей кыз бололу деп бардык аракет кылып, жакшы окуп башташат. Kızdım vardı en borazayım bulup atış. Сендейлерден пайдаланса болот. Бирок сен дагы көгөрүп тактыр патканчылык кылыштың. Эме кылбай өздөштүрбөй койдуң да балам. Кичине патканчылык кылып, Bir yıl yaşa özüne bir ölüm. эме кылып койгонуңда балким Жүрөгү таптаза кыз экен да. Жүрөгүн кичине кирдетип койгондо, арактан жүрөгү таза адам анда. Жүрөгү таза экен да. Кудайым буйрса келечектин алдыңкы жол башчысы көсөмү болуп, кыздарга, балдарга үлгү болуп жолдосу. Кудайым буйрса. Сиз качандан бери биятасыз? Мен жайында келген болчу. Тилекимде. Кетейин деп аттам мен мына январдан. Мен дагы табылмай, десолуң бияка келип алып кайтып келсем болуп калды. Бияка да азыр сотко да келип келем. Биз айтып атабыз, монун артында менен жүрөгүбүз эркиндикке китеп окуп атабыз, күнү-түнү намаз окуп атабыз, Кудайдан суранып, эли жерибиз аман болсун, тынч болсун деп. Анан баягы камап койгон менен эле баягы жүрөктү камап койбойт экен. Жүрөк эркиндикте болсо, эркиндик үчүн ушинтип Bizlere жүрөбүз менен sen ойлоду силерди ошо камалгандардын баардыгын. Оозайым айрыкча сени. ошо каралоолорго ишенбеңиздер, өзүңүздөр көрүп. Жок, каралаганда толтура эле чыгып атат, бирок ишенген жокпуз ага. Баары жалган да. Бирок сындыра албады. Каралоого биз майтара алган жокпуз. Анан мына сага деп туруп, эми камайбыз деди. Камаган менен эч нерсе өзгөрүлбөйт эми. Мындай экенде башчыбыз камалгандан кийин элдин баары камалыш керекпи? Булардын оюнда ушундай болуп атат да. Элдин баары боюнча мен көргөн жерсинде болду. Эми ушундай өздөрү устактар жазып чыгарса болот. Мен камакта түрөмшик начальникмин, кандай башчымын, эми элдерим да түрөмшик болуш керек дегендей эле ой болуп атат азыр. Башка жөнөкөй эле үйүндө отуруп сүйлөгөндө деле камаса, жолдо депутат айтканда камаса. Бийлик түшүнсө, наоборот бийликке жардам берип атабыз да. Биз буларды башка мындай кошомат кылып жарыга түртүп жүргендерден айырмаланып, чөгүлө кетпегиле, жарыктан кулап кетпегиле, түз жолго баскыла, элдин жердин тагдыры үчүн силер деле күрөшүп атасыңар. Бирок туурараак жол менен күрөшкүлө деген ой пикирди айтып атабыз. Ошону түшүнбөй атпайбы? Биз жардам берип атабыз кайра буларга. А кошоматчылар жок, ушинте бер. Сеники туура. Сеники туура деп жардамдан түткөн атышат да. Koşamatçılar ne kılar? Birlikte jalatıp koyup durup, kalgan büyük özlerinin de durup topluyorlar. Aların belki koşamatçıların jegeni büyük jeyelmey. Al jalagan koydan kalıyor. Azamat kızım. Asiye Ceng менен көрүшүп атасыңбы? Жок, биз деген бар жогубузду Кылара камерадан алып. Кылара Сорокова менен көрүшүп атасыңбы? Эми маалыматтан эмеден Жалгыздан Жок, böyle. мен биреже менен жатам. Birinci menle. Derdi bunda kıladık da ilgili bizim kişine malımızda orus kelesi tut otur deyiptirdi da. Hazır bir memede ökörle жатканlar бар ошо. Oşadan korkup aldı. Азыр экөөбүз төртөө болчук, бир кыз бошонуп кетти, бирөөнү башка жакка которду. Бир
осы жеменде жатам, жакшы. Кечке алып келип берди элдер бизге. Неме эмес бит, суук эмес. Условиясы жакшы экен. Эми камактын Эме şu bak. Алаптын тамагын жебейбиз, эл алып келген. Өзү биширип жейбиз, бар жоғын алып келип берген. Şu var 4 adamlıkta жатырасың ба? Жок, бизде 8 адамдык болчу. Адамдар азайып калган. Қанша оқадыңыз? Экөөбүз эле. Экөө. Бұлардан баяғыдай кровать қойдық. Ана мындай жылуу. Емеске суық пен. Суық екен пешке. Жекеме аябай эски болгон үчүн аябай суук. Рахмат эжеке, рахмат. Эжекелер самсыз жерден түшөт. Ой, бетин жерден түшөт. Ортолордун баардыгын жерге отура алсак. Sana Құдай сабыр берсин. Сен еркек кызсың, біз сага ишенебиз. Ошо эмеден жазып коюп эле отурабыз. Барсак көрсөтпөйт экен. Эмес маалыматтарды комментарий менен езип отабыз. Көрдүм мен деле ойлоп калдым. Кудай таала ушинтип бизге сыноо берип атат, ошол жерде 1,5 миң сом үчүн камалып отургандар бар да. 1,5 миң сом үчүн магазинден ушу жаш кыздар баягы бир нерселерди алып төлөбөй тентектик кылып чыгып кеткен экен, ошондо 2 айга камап коюшту. Анан ошолор отурат, анан элестетиңиздер, миллиарддап жуурданандар качып чыгат, Нью-Йоркто чатырдайып көрүп жүрөбүз. 1,5 миң сом. Алтындар ташып кеткендер жашап атат. Алтындар ташып кетип атышпайбы? Уурдагандарды эч кимсе камакта эмес. Аларга эме жок. Мыйзам иштебейт аларга. Жок, бул Мыйзам берүүчү чагаларга иштейт. Оразайны сатып Москвада Сүйлөп сөз эркиндиги бар да, мисалы неге айткандар алып келип, Қанша елдерге жардам берген қыз болчу. Қанша уюштуруп, аламдын душман адам экен. касасына кирген бактысын болду. Эми ошондой ма? Чыгып кетишин тилейм, бактысын тилейм. Саясат менен кара жерге кирсин эле. Жок, бул келечек үчүн Келечек болгондор мындай болушу менен каалабайм. жаштар сүйлөп көкөлөт болот, көкөлөт. Журустар биздерди далай баскан. Жаштардын көзү ачылып атат, телефон жок. жаштардан башка айла калбайт. Жаштардын алды болуш керек. Мындай жол көрсөтүп турган жаштар алды болуш керек. Экиге бөлүнүп Жаштардын деле баарын бир жамандаса ошону жамандап кете берет. Мисалы үчүн Эжеке, чындык деле жок. үмүтсүз шайтан. Турманжандагы энебиз өзүнүн баласын нарга салганда да башын ийип кеткен да. Bunlar üçte koygun be. Alçık et koyalım seni. көтөрүлү чыгып кетти. Kırkar giygizeyle de alçık et koyalım. Мен да ушундай отурушум керек. Мен сүйлөп эле турган адаммын элдин арасында. Чындыкты айткам. Эми телефон колдонбой. Китеп андай мындай. Kitap okuy ver. Telefonu ne kılasın? Telefon bütün bozuklar çıkarır. Жок, китепти Кудай сактасын, эми бүгүн чыгып каласың. Кудай кааласа. Bugün çıkıp kalasın. Kitapta en çındık var. Kitap oku. Çıkandan yedirek oku. Мына азыр отурууга атабыз, эми мына тергөөчү эмне иштегенин билбейт. Тентиреп турат. Бул жерде нерсе барбайсын айтып. Ушундай кантип болсун? Деп мыйзам Bunlar da koyuyorlar. Ündürün. Жок, эми саткандар бар, жөнөтөт да. Çıktı sürücü. Бир неме менен сабакка кирди. Kurtarıyorlar. Çıkıp tutan kızı kesinler. Kapına çay. болбойт. Жүрөгүңүз ыйласып сыздатат. Чындыгында жүрөгүңүз ыйласып сыздатат. Мисалы үчүн мен жакшы мелдейдим. Эмени акыл беттин дагы немесин бүгүн келип жатабы? Dünya şaka bölmüş. Ben şaka dedim ben onu için tanımıyorum. Ben canım aydan bir kime yok. Aydan bir olsa var öyle.
Чындыкты жасамын дейм мен. Айтпайды. Айыр айткан жагым Ақыл айтпайды дейді ғой. көрдүң бө чындык эч кимге жакпайт. Чындык керек да жашаш. Февралдын 20-сына чейин калтырып алып кетти уже. Мен кетип чыктым. Баяғы қолдаушылар ертемен келген. Январдын 26-сына Сен қаншасына Kimde? Ben 9'da болады diye bunu konuş. Ben 8'den beri А ну революцияны ким жасаса да не жасаган бизге керек жок болчу азыр революция. Революция эч ким жасаган. Yaşlar жасаған yaşlarda Сүйлөйбүз. Сөз эркиндиги бар. Азыр эми мына олорду алып чыгып кетсе ошондо чыны керек. Революцияны кылышты. Азыр мына камалгандарды алып чыгыш керек ошондо. Не, арты жакшы болот да. Жөндөп боло берет революция. Жок, азыр эми кереги жок болуп атпайбы. Акылга келгиле десе болбой атпайбы? Булар бийликти жакшы көрүп атат да, булар бийликти жакшы көрүп атат. Элдин келечегин ойлогон киши жок бизде азыр. Ол садыр жөн эле Ендерге айтыңыздар. Айтыла турган жерде айтыш керек. Оны эч качан деп калбайт. Sen qaysi kanal? Мен тескерисинче 2017-жылы ораз айында көргөм Facebook'tan. Эти ош көл жактан бери бос итилген Садыр Жапаровду колдоп аябай боштондук деп жүргөнүн көргөм мен ошондо. Баталарды алып. Ушул бизге китебин алып барып, Москвага бизге эме кылып, саттырып, биз алып ыйлап, анан Садырды колдоп жүрбөйбүзбү ыйлап Москвада. Ой, ушуну камап койгон атат. Кийин балдар камалды десе бир кылып көздөп ыйлайбыз. Ошолор азыр тескери окуп атышпайбы мынандай Просто колдон Анан көрсөм жомок. Булар ошо жомокторго ишенип өздөрү кабыл алып Эми азыр дагы неме болсо Холодильник сага берем депчи. Жоқтан, соны деле камайыз деле қорқытат, қанағы деле қорқынышты есіптен, ел бағып, ел өзі көмек көрсетіп, ушинтип көзүнө көтөрүп алып, ошон үчүн мындай жүрөктө болгон нерселерди айтылат. Батыр бирөөлөр, коркоп ийгилер. Күндө өлүп тирилип анан кийин саналыштан өтүп келгенде айта албай, өлүк катарында жатып, чындыкты айтып, секер жүзүн жетпей калды. Кылычтын негизинде айзанын учунда өлгөнүндө артык жок. Төшөктө жатып качан кылып жигит өлчү. Ошон үчүн мындай ой пикирлерди айтып да, мынантип колбогула бирок мен жанагы 71 жаштагы чоңөнеңи каматып коюп, 28 жаштагы жаш кызымды каматып койгончо мен эркек биз үчүн чуркабагыла, эл жер үчүн, эл жер үчүн чуркабагыла, кара бурсактын ашказандыктын деңгээлинен бийик адамдык айыл деген деңгээл бар, жарандык милдет бар. Өлкөнү
мамлекетти сүйүш керек. Андан башка кызыктуу жашоо жок. Таң саат түшүүнү чакырып берип жүргөндөн эмне пайда тапты? Ошентип өзгөрүп кетсек, өнүгүп кетсек жөн эле. Өзүңөрдүн ой пикириңизди айтыңыз. Колдоп алгыла мына 26 жаранды. Айрыкча мына кемпирлерди кошуп койсом, намыстаныш керек, намыстаныш керек. Намыс жоктор отурса. Социалдык тармактарда жигиттер. Асфальт деле камалсын дегендер жакшы. Өздөрү орос сабакчып менде жазылды. Өзүң ошо пикириңерди айта аласыңар, жигит сөйлөгөндө камалсын дейт. Бетиме келип айта албайт аны. Айта албайт. Бетиңерди айта алат. Жок, эле болсун, азаматсың дейт.